Бүгін деп өзің берген жалғыз сүрөт. Қойчу эме. Ырдабайлы қойчу. Сақталып шол бойдон менде жүрөт. Жөн тур. Негірді атам. Бұл ырға екінші жашоо берген, кейінгі біздің қадырлы қонағызды чақырайлы деп мен сенің Санжар эле чакырып койсун, сен ырдава, азыр өзү келгенди ырдатабыз. Теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда өзгөчө бул заманбап доордо 21-кылымдын эң алгач кадамдарын интернет аркылуу жасап, бирок кыска эле убакыттын ичинде интернеттен теле дүйнөсүнө, аудио дүйнөсүнө деги эле миңдеген, миллиондогон адамдын сүйүүсүнө ээ болгон таланттуу ырчы айым келип турат. Салам, Кыргызстанда конок Аяна Касымова. Кол чабар берсоңа. Ой, акылдай болуп биздин сулуу кызыбыз келет. Келе кой. Төргөтүңүз. Куш келипсиз, Аяна сулуу. Чоң рахмат. Жакшы жүрөсүзбү? Маанайлар жакшыбы? Рахмат, жакшы. Каяктан келдиңиз? Үйдөн келатам. Эмнеге келдиңиз? Маанайларыңыз жакшы экени көрүнүп турат. Ооба. Аяна Касымова биздин куттуу сахнабызга төрөзгө алгачкы жолу келип отурган кези. Куш келипсиз, Аяна. Рахмат. Биздин Instagram баракчаларында, интернет соц тармактарда деги эле бүт баары Аяна Касымованы эмнеге чакырбайсыңар, эмнеге чакырбайсыңар деп отушту эле. Мына баарыңарга сүйүнчү Аяна Касымованы чакырып отурабыз. Келдим. Көбүнчө айтат ушул Аяна деги жеке жашоодо кандай болду экен, жакындан кандай болду экен деп сахна артында Назира жекем эле сурап аткан болчу. Анткени биз адашпасак сизге буга чейин 1-2 жолу эле жолуккан турбайсыздар. Ооба, мен концерттен 1-2 эле жолу көргөм, бирок мындай жашоодо жакын туруп, мындай алыстан көргөм да. Мен деле Аянанын ырларын аябай сүйүп угам да. Телевизордон көрөм, көрсөм чоң эле жанынан келсе кичинекей эле, мындай чыпалактай эле, чыпалактай эле болобу деги эле. Негизи телевизордон, радиолордон аябай чоң болуп көрүнөсүң, чоң болуп угуласың деп айтышат. Мындай жакын көргөндө сен кичинекей эле кыз турбайсың деп айтып калышат да баары. Деги эле мектепти адашпасак быйыл бүттүңүз, Ооба. Жок, былтыр бүткөм. 29 мектепти бүтүп, азыр 1-курста Ататүрк Алат университетинде окуйм. Кайсы факультет? Эл аралык мамилелер факультетинде окуйм. Демек, сахнадан такыр бир алыс факультет тандаган турбайсызбы, э? Ооба, ушундай болуп калды. Негизи Ататүрк Алат университети мага чоң белек кылып сертификат тапшырышкан, бекер окууга. Ошон үчүн бул университетте окуп калдым. Мыкты тандоо, ийгиликтүү окууну каалайбыз сизге. Чоң рахмат. Жана албетте эле ушул учурда сизге кайсыл жака көбүрөөк басым жасап атасыз? Анткени мектеп доору бул башка доор. Мектеп кезинде балким убакыт кененирээк болуп, ырдаганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп, жана албетте эле биздин маалыматыбызга боюнча сиздин үй бүлөңүз дагы жөнөкөй үй бүлө эмес, профессионалдуу музыканттардын үй бүлөсү. Университетке кадам аттагандан кийин сиздин приоритеттериңиз өзгөрдүбү? Кичине бир кыйын азырынча да. Анткени 9-тан баштап 5-ке чейин сабак окуйм, университетте отурам, сабактарда баары айтып калышат, сен эмне университетке барасың деп. Ооба, барам. Баарына окшоп эле окуйм, үй тапшырмасын аткарам. Бирок андан тышкары дагы ырдаганга аракет кылам. Ырдап, жаңы ырлар жазып, клиптерди тартканга аракет кылам. Аяночка, мен сени жанагы сүрөтүм деген ырда клипте ушунчалык Кыргызстанга, биздин шоу бизнеске жаңылык киргизгенсиң да. Көбүнчө эле бизде ырчы айымдарыбыз чач жасалгасы, макияж бүт, сиздерде эч боенбой өзүңүздүн табигый сулуулугуңуз, чачты деле жөн эле байлап коюп эле бир башкача жаңылык киргизгенсиз да. Азыр уже карасам боенуп баштаптырсыз. Анда мектепти бүткөндөн кийин ата-энеңиз уруксат бердиби? Бу мурда такыр боенбогон өзүңүздүн чыныгы нукура сулуулугуңуз мага жакчы да. Эмнеге азыр боенуп алдыңыз? Эми чогойдуңуз? Продюсерлар да айтып калышат, съемкаларга боенуш керек деп, анткени телевизордон мындай аябай жарык көрүнүш керек деп. Ошондуктан съемкаларга эле боенам, мындай жөнөкөй күндөрү боенбойм, жөн эле
Жок, мен мындай азыр чыныгы ырчы келаткандай көрүндү да мага мындай. Аяна Касымова десе, джинсы кийип эле, мындай эле жөн эле майка кийип, боенуп эле чачын байлап келет экен деп күткөм да. Мондай жаркыраган көйнөк, жашынакай жакын арада жаз келатат, жаркырап кирип келсе эле мен таң калып анан жаната бери эсиме отпайбы. Боенуп эле инстаграмдардан киргизет да жана беттерге маскаларды кылып эле. Азыр сизде деген жаштыктын өзүнүн сулуулугуна эч нерсе жетпейт. Канча боек болсо дагы жаштыктын өзүнүн сулуулугу бар. Келиңиз чыгармачылыгыңызга кайрылайлы дагы. Азыр мынакей окуп дагы анан ырдаганга да аракет жасап атам деп атасыз. Ырчылыкка бир аз убакыт аз боло баштаган сыяктанат. А бирок ушул окуу менен алек болуп, ырчылыкка убакыт аз болуп, ырчылыктан бир аз чыгармачылыктан аксап калам деген коркунучтар жокпу? Бул жактан мен ата энем бар. Ата энем профессионалдуу музыкант, экөө тең Улуттук национальный филармонияда окуйт. Иштешет. Сабак беришет. Сабак беришет. Андан тышкары ошондуктан атам күнүгө үйдө туруп ырларды жазат мага. Анан бош убакытым болуп калса, студияга барып жаздырып, анан дагы бош убакыт болуп калса, клиптерди тартып коебуз. Ошондуктан азырынча баары жакшы эле. Ар бир киши өзүнө туруктуу болуш керек да, мындай. Мисалы, сизди басынтып атса, жаман сөз сүйлөп атса, же көчөдө кетип атканда бирөө тийишсе деле, ар бир адам өзүнө защитага турат да. Сиз өзүңүзгө ушундай бекемсизби, мындай мисалы мектепте же азыр окуп аткан студенттер арасында жаман сөз сүйлөсө өзүңүзгө тура аласызбы? Же ыйлаксызбы? Мен ыйлакмын негизи. Бирдемге болсо эле ыйлап кирем. Эмоциям аябай мындай берилип кетем эмоцияга. Бирок турганды үйрөнүп атам азыр. Мен эжем бар, баса аты Тина Тин болот. Аябай мага мындай тоодой турат да мен жанымдачы. Бирөө бирдемке десе эжем бар, дайыма колдоп турат мени. Эмоцияңыз көп экен, эмоциональный. А амбицияңызчы? Амбициям дагы көп. Аябай жакшы пландар бар. Ушуну баарын аткарам деп ойлойм. Ушу алдыңызга коюп аткан чыгармачылыкка эмне пландар бар? Ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз. Буюрса, быйыл аябай жакшы клибимдин презентациясы болот, ырымдын презентациясы болот. Дагы концерт жөнүндө ойлонуп баштадык, папам менен, атам менен. Ошо, азыр ушундай пландар бар. Деги эле азыр бул интернет пайда болгондон кийин дүйнө кичирейди, алыстар жакын болуп калды, маалымат бат-баттан алмашып турат бири-бириңизден. Жана ушуга эле эң чоң мындай үлгү катары сиздин дагы чыгармачылыгыңыз болду. Анткени эң башында баары башын кыйнайт, кайсыл эфирге берсем, кайсы радиого берсем, кыйналбай туруп эле сиз радио киргизип койдуңуз, интернетке киргизип койдуңуз, интернеттен эле баары бири-бирине бөлүшөт эле, бат эле болуп кетти мунун баары. Эң алгач ушул интернетке басым жасаш керек экен, телевидениядан баштаганга чейин интернетке кылыш керек экен деген чечим кимде болду эле? Негизи бир 3-4 жыл мурун апам экөөбүз жаңы эле интернет пайда болгондо апам экөөбүз сайттарга кирип, YouTubeга кирип, ар кандай видеолорду көрүштүк. Анан апам айтып калды да, сен эмнеге, сен деле киргизип койбойсуң ушундай видео, мүмкүн баарына жаап калат депчи. Анан макул деп студияга барып, ырды жазып, жөн эле киргизип койдук, бирок мен мынча популярдуу болот деген мындай ойлогон эмесмин да эч качан. Ушундан бери биринчи англисче ыр киргизгем, Price Tag деген. Ушундан бери андан бул ырдан кийин артист деген шоуго чакырып, Россияга ушу шоуга катышып келдим, финалист болуп келдим. Ушундан баштап эле мындай чыгармачылыгым өсүп баштады да. Россия 1 каналында артист деген шоунун жөнүндө дагы сурообуз бар болчу, өзүңүз келип калганыңыз жакшы болду. Демек, ошол шоуга барышыңыздын эң эле биринчи болгон кадамыңызга жардам берген бул интернетке чыгарган англисче ырыңыз турбайбы? Ооба. Кадам аттадыңыз, бардыңыз, деги эле ал жакта башка деңгээл, ал жакта башка конкуренция чоң дегендей. Жаш кыз сахнада дагы ырдай элек, кыргыздай Россия сахнасы эмес, биздин сахнага дагы чыга элек болуп туруп, ал жакка барганда кандай сезимдер болду? Ал жакка барганда мен 15 жашта болчумун. Эң кичинекей болуп, баары мени малышка дечи. Бирок аябай жакшы тажрыйба болду мен үчүн. Мындай аябай чоң
тажрыйба, аябай чоң мындай адамдар менен тааныштым. Негизи конкуренция дагы аябай күчтүү болду. Бирок ошол жака барып келгениңиз кандай пайдалуу болду сизге? ийгилик жаратып келдим. Кайсы жагы менен пайдалуу болду сизге? Аябай жакшы вокалдан преподавательдер отурушту, мен менен жакшы иштешти. Андан тышкары мындай Мосфильмде негизи аябай мындай готовности аябай жакшы да. Сен стилистиң болот, өзүңдүн визажистиң болот, чачыңды жасайт, боёйт сени, кийим алып келип берет сага, тамак алып келип берет, аябай сени карайт да. Анан эч кандай стресс албайсың, сени сүйлөтпөйт, мындай чыгардачы. Аябай жакшы. Ушул жагынан. Демек ошол эң эле алгачкы кадамдардан эле баштап жогорку деңгээлдеги уюштуруучу команда кандай болуп иштеш керек экен сиз үчүн бир үлгү болгон турбайбы? Бул кыргызча ырларды, илгерки ырларга басым жасап, ошо кыргызча ырларга экинчи жашоодо берип келдиңиз. Сизге ким сунуш кылды ушул ырды ырдаңыз депчи? Бул ырды негизи бир заказ болгон, негизи ушул бир киши ушул ырды менин апам аябай жакшы көрөт, ырдап койчу деп сунуш кылган мага. Анан атам аранжировка жасап ушул ырды ырдап чыккам. Анан киргизейинби, киргизбейинби дегендей ойлор болгон, бирок апам киргизер эми эчтеке болбойт, жүрө берсин деп. Анан бир 2-3 неделядан кийин, жумадан кийин баары эле ушул ырды угуп баштаса болобу. Маршруткада деле кетип баратсам, машинада эле кетип баратсам, бул бүт жакта ушул тез тарап кетти. Анда алыс кетпей ушул ырды бир угуп алсак болобу? Албетте. Албетте. Угуп алалы. Жандуу үн менен сиздин жаныңызда отуруп бир угуп алычы. Эксклюзив биздин Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын бир гана силе көрүүчү көрөрмандары үчүн Аяна Касымова жандуу үн, жандуу чыгарма. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт, сакталуу ошол бойдон менде жүрөт. Диктешиң тамашалап турганыңды, неге сен түштүң экен күлүмсүрөп. Неге сен түштүң экен күлүмсүрөп. Барекелде. Кандай кыйын ыры. Кандай гана сонун үндү карасаңар, үндү. Теги эле кичинекей кыз болуп алып ушундай чоң укмуш илгерки ырды жан киргиз ырдап аткан. Келиңиз, мен Аянага ушул жерден бир суроо бергим келип атат. Аяна, жашта болсоңуз ушундай бир бийик ийгиликтерди жаратып атасыз. Мына азыр жогорку окуу жайда окуп атыпсыз, чыгармачылык менен иштеп атыпсыз, ата-энеңиз колдоо көрсөтөт экен. Ал бирок мен келген конокко кызыккан бир суроом бар. Бир сен билдиң уже, мен эмне суроо беришимди билдиң. Бардык нерсеге убакыт бар. Окууга дагы, чыгармачылыкка да, үй жумушуна дагы, башкага да бүт убакыт бар экен. Анан сүйүү жаатында кандай болуп атасыз? Эмне жаңылыктар? Сүйүүдөн сүйлөшпөйлүбү? Негизи бул суроо боюнча мен эч жакта айтпайм, комментарий эч жакта жазбайм. Биз айтып коебуз азыр. Андан көрө өзүң айт. Акырын чекерип чыгабайт, биз аз айтабыз биз. Ушул жерден да каралып жогуш эле, ушул эле уландысы. Айтпайм деп атпайсызбы? Анда сизге тарс эткен бир суроо дароо эле айтайын. Неге айтпай атсаңыз, анда элге сыр меселе Инстаграмда балчат эле жүрөт? Эми мисалы үчүн биздин долбоорду көрүп аткандардын баарын Инстаграм баракчалары бар. Мисалы үчүн ара 100% билет. Мисалы үчүн эмне эле айтпай атат деп. Эмне эле кадаланат деп биз отуруп алып тияктан айттырбай атат го. Тиги эле болсо отурат. Мен ачык айтпайм бул нерсеничи, бирок интрига деген нерсе бар бирибиздин жашообузда. Жок, негизи башыңызда сүйүү барбы? Билбейм. Уялтпаңызчы мени. Сүйлөшкөндөн уялбайсыңдан, айткандан уяласың. Уялам. Айт, ачык айт, ак сүйлө, эмне болсо да.
Кызарып кетпеди эме? Кызды уялтпай. Уялтпа. Албетте мейли ар бир нерсе өз убакыт сааты келгенде ачыкка чыгат дегендей, биз анда сиздикин Instagram баракчаларынан эле көрүп турабыз, сүрөтүңүз эле көрүп тура берели анда. Ал мейли жеке жашооңуз өзүңүзгө таандык болсун. Аябай интрига болуп кеткандар Instagramга кирип билип алат. Ооба. Сен сүйүүгө буруйуп эдиң, мен түп-түз кетип бараттым эле. Сиз өзү негизи патриотсузбу? Ооба, албетте. Анда бир Кыргыздын гимнин ырдап бербейсизби? Макул. Ак мөңгүлүү асказ олор талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тоосун мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колунда. Ай, азамат, кол чабуулар. Дароо эле тура калып, элим үчүн, жерим үчүн иштеймин деп туруп кетип кандай. Кандай гимн сонунда жүрөккө берет, Кандай сонун азамат кызсың, мына чыныгы патриот десек болот, Аяна, алыскы алдыңкы амбицияларды койбой эле коелу, кыска мүнөт 1 ай, 2 ай, жарым жылдын ичинде коюп аткан алдыңкы пландарыңыз менен бөлүшүп өтөлү, андан соң соңку суроону сурайбыз. Буюрса март айында жаңы ырым чыгат. Жаңы ырымдын аты Аянзар болот. Бул Аянзар. Ооба. Бул ырдын сөзүн Кыялбек Курманбетов байке жазган. Оон болсо атам жазган. Аянзар деген экен. Аянзар деген бул негизи бир санат ыры болот. Биздин жаштарды мындай мотивация кылган ырда. Аябай жакшы ыр болот. Буюрса обонун атам жазган өзү ойлоп. Чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Жана жаш, энергия толуп турган, амбиция мыкты болгон, жана пландар дагы мыкты болгон Аянан менен маек курдук. Сизге чоң рахмат, Аяночка. Келиңиз, жыйынтыктоочу сурообуз, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн биринчиден үйүм, жерим. Кыргызстанды мен аябай жакшы көрөм. Кайсыл өлкөдө болбосоң дагы Кыргызстанды самап сагынасың. Ошондуктан патриотмун. Кыргызстанды жакшы көрөм. Көлүбүздү аябай сүйөм, тоолорубузду сүйөм. Кыргызстан бул менин үйүм. Сизде эң мындай дагы бир профессионалдуу тарабыңыз, мыкты сүрөткө түшө аласыз. Өзгөчө позаларды тандайсыз, ошондуктан келиңиз мимичный фейс кылып туруп селфи түшмөкчүбүз. Салам Кыргызстанда жылдыздуу селфи. Мындай болуп түшөлү, Аяна. Азыркы жаштар ушундай түшөт. Бул тренд өтүп кетти. Өтүп кетти, азыр эмне тренди? Жөн эле буйлуп түшсөк жакшы болот. Мындай өтүп кетти да. Ким бул өтө элек. Чоң рахмат, Аяна, келиңиз, анда сизди сахнага чакыралы жана оюнду шарты менен түшүндүрөлү. Кол чабуулар жаңырсын. Бул өзүнчө бир экзамен. Бирок эми сизди Ататүрк Ала Тоо университетине экзаменсиз эле алган турбайбы? Бул экзамен ал жака эмес. Бул экзамен шоу чөйрөсүндө канчалык деңгээлде Аяна даяр бекен, даяр эмес бекен чогуу текшеребиз. Азыр бул жакта экзаменди элестетиңиз, 4 суроо, эч оордугу жок, баары жөп-жөнөкөй. Келиңиз, тандаңыз жана баштаңыз. Кол чабуулар жаңырсын. Эмне экен? Чупа-чупс менен ырдат. Чупа-чупс менен ырдайсыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр дагы кесиптештерге көзгөп кетели. Бул жакта 5 чупа-чупс канчалык деңгээлде канчо сизге оозуңузга батат экен чогуу текшеребиз. Азыр бирден салып ырдай баштасаңыз болот. Көрсөтчү оозуңуз. Көбөлүп атат. Бирден азыр ырдап баштайсыз. Анан мен сал деген сайын сала бересиз, макулбу? Кайсы ырдайм? Каалаган ырыңызды, эң жакшы көргөн ырыңызды ырдай берсеңиз болот. Чагылган ырдай бериңиз. Макул.
Görüşkündө gözдөр teke karama. Ekimiz uyanmışkanda. Кадр салыңыз, жашыраырдан адушырагырдаңыз. Кийинкиси. Я, не додаса, жашыраарды байсыз, бул түшүнбөй атам. Сөздөрү түшүнбөйт. Кайбирди салабыз, батабы? Үч бачус болду. Батпай экен, анда бүтүрүп коюңуз үчөө менен эле. Ырдаңыз. Кадактуу мугалимдер, жарайбы? Болобу, окшоштуу, анда кол чаап койсоңуздар болот. Биринчи суроо кетти. Салфетка бул жакта сизге жардам берет, салфетка менен. Үч бачустарды бере салып койсоңуз болот. Анан кетип жеп кетесиз өзүңүз. Бул Кийинки тапшырма. бүттү. Бул жакта лимондорубуз да чыгып калды. Азыр эмне болот экен, чогуу текшеребиз. Кийинкисин алыңыз, Аяна. Горилланы турап сахнаны айланды. Горилланы турап сахнаны айланды. Горилланы турап сахнаны айланыңыз дейт. Бул жактан бир айлансаңыз болот. Дем күч берип койсоңуздар болот, туугандар, кол чабалар. Баштайлык. Аяна баштайлык. Биз көрбөй калбадыкпы? Жок, жакшы турап. Аяна Касымова. Жок, кечиресиздер. Горилла Касымова. Тосоңуздар. Окшоштуу окшойт. Канчалык деңгээлде окшоштуу жайып атат, Инстаграмдан комментарийди унутпаңыздар. Биз окуп атабыз, туугандар, анда эмесе улантабыз. 2 тапшырма бүттү, үчүнчүсү. Лимбо. Лимбо, 3 этаптан турган лимбо. Биз сизге ленточкаларды даярдап койдук. Бул канчалык деңгээлде мыкты бич экениңизди текшеребиз. Азыр келиңиз Гүлжан эжекебиз менен Назира айым бул тараптан берирээк жылып туруп кармап турат. Биринчи мындай баштайбыз. Сиз бийлеп келип туруп, артынан лимон билесиз, артынан өтүп кетиш керек болот. Анда туфлимди чечип коюнчу. Чечип койсоңуз болот туфлиңизди. Андан соң ылдыйраак болуп, Уйдурак кылалы биринчи. Биринчи өйдөрөктөн баштайбыз. Лимбо! Аяна Касымова, раунд номер 1 кеттик. Жакшы. Бул деңгээлде жакшы эле өттүңүз. Аяна кайра бул тарапка өтүп алсаңыз болот. Анда эмесе ылдыйраак түшүрөлү, мондай кылып түшүрөлү. Кеттик. Ай, баракелде, жакшы. Аяна, үчүнчү раунд. Мен бул жактан страховка кылып турам. Андан соң баягыдан мен ары бери айтып жүрбөйлү. Кеттик. Ай, баракелде. Эми муну биз ар бирөөнө кыла бербейбиз, бирок Гүлжан эжекечи Мондон дагы өтөт да. Постоянно өтөт. Мен көрөм, ушундайдан деле өткөзөт. Азыр сиз өткөрүңүзчү көрөлү. Буну финал деп, супер финал деп. Кеттик. Өттү, браво! Баракелде. Айна биз деген Гүлжан эжеке келгендечи, жанан мондай турбайбы? Деле монт эле аттай өткөтчү эле. Ошондой айтып коюп атпаймынбы? Деңизем 4-чү алды, 4-чү белгилүү болуп калды окшойт. Аябай гибкая экенсиң, Ой, айтмаңыз. 4-чүсү белгилүү болуп калды, эмне болгонун? Лимон жегичи Ырда ырда. дейт. Келиңиз, мен лимондорду сизге жакындатып алып берип турайын. Ар бирин бирден жеп, бир куплет ырдагыча муну жеп койсоңуз болот. Сактадым. Ошол элдин баары билген, баары уккан сиздин ырыңызды кайра эле сүрөтүңдө ырдатабыз го дейм. Бирок биринчи ырдап баштаңыз, анткени эмоцияңыз керек болот бизге. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт. Сакталуу ошол бойдо. Жеп. Лимонду алмаштырсаңыз болот. Жүрөт. Мен тиштериме өтүп кетет. Тамаша. Неге sen түштүң экен? Gülümsürüp. Гүлжан эже көзү кыйналып кетти.
Сен жабасаң мен шілегем алып. Неге сен Çayına bir oğlum salarlar şu ağzına. неге сен түштүң Ortadan ortamına. ау балды Балды окшойт акыркы ырдап берип коюңуз. Ulaya limon ceviz gelip kontrol özün. күлүмсүрөп Баракелде. Ар бир sizge berilген суроолорду мыкты аткарып дебисе кесиптештер аябай жакшы өз деңгээлинде жогорку деңгээлде аткарып берди. Аянага чоң ыраазычылык билдиребиз алтыным. Чыгармачылыкка дагы сага болгон бийик ийгиликтерди каалайбыз. Анан биз сени ушундай бизге сонун оюн куруп бергенден кийин куру кол кайтарбайбыз. Сендей татынакай супсулуу кыздарды биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттууларын сизге ыйгарабыз. Канакей Санчик. Кандай нерсе сизге алып кетели? бул таттуулардын баары сизге өзүңүздөй Дегеле сыр катары биз Аянанын таттуу жегенин жакшы көргөнүн билебиз. Аяна бул сизге. Сөзсүз түрдө байкебизге, жекебизге жана албетте эле үйдөлөргө устуйтип коюңуз. анда болсо Аянага биз эркин микрофонду берсек, келиңиз Аяна. баарыңыздарга чын ден соолук каалайм. Асманыбыз дайыма ачык болсун, жерибизде тынчтык болсун, бакыт талай каалайм. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө. Аяна каттуу.
Илгери бир акылман айткан экен, бир элдин келечегин көргүн келсе жаштарына кара дейт. Ал эми бүгүнкү маектен соң келечектеги боло турган Кыргыздын сахнасына өзгөчө мыкты инсандар бар экен деп мен кубанып турам. Туура айтасың, бардык нерсенин аягы бар демекчи, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дагы аягына келип чыкты. Кайрадан амандашканча эсен туруңуздар. Бүгүнкү биздин коноктор жалпыңыздарга жакшы маанай, жагымдуу кеч тартып алат деп ишенебиз. Андыктан жакшы жатып, жай туруңуздар. Кийинки шембиде жолукканча саламатта болуңуздар. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда Санжар, Назира, Гүлжайна. Салам Кыргызстан! Чачыла, Кыргызстандын бардыгына чачыра. Эмне чачып отосуз? Ай, чачырасын да Кыргызстандын бардыгы ушу атанын таттууларынан жакшылыкта үйдө жанагы келин келгенде чачыла Туура айтасыз. Чачыла, жашыңа да карыңа, Кыргызымдын баарына деп. Ар бириңиздердин жакшылыктарыңыздарда атанын гана таттуулары болсун. Андыктан атага кайрылыңыздар. Кандай ойдо калдыңыз ушул эки ырчы жөнүндө? Эми ойлор жакшы эле, эми бардыгы эле толугу менен эми медалдын аркы бетин бурсак, башкача ойго калдым. Мен Омар жөнүндө мындай ойдо калдым да, эмнеге дайым эле жыл эле мына үйлөнөм дейт. Ушу эмнеге үйлөнбөйт болду экен? Менин оюмча Үйлөнө албай атабы же буга кыз тийбейби? Жок, жанагы айтып коет го, 25 жаштан кийин уже кыздын басканын, турганын, келбетин, ушинтип ар кайсы жерин тандап калат. Бир жери жакса, бир жери жакпай калат. Бир жери жакпай турган өзү эле эмне укмуш эле идеальный бекен. Ой, жашынакай эле турат го. Жашынакай кыздар эмне болуп калып, кыздар эле жаман болуп калыптырбы? Ушуту боюн көтөрүп карабай да окшойт өзү. Өзүнчө каадаланат окшойт да деги элет эмне. Мен оюмда кыз таппай атам деп. Оюндаса басты эле кыз деген бутка чалынып атпайбы? Ошо да. Кызды Кыргызстан жана сулуу кыздар. Ал мейли. Жана Аянанын айтканын уктуңбу? Не деп? Таң калдым. Тоо агылдым. Эмне деп? Монтпеди. Мага деген ушундай популярдуулукту алып келе турганына өзүм да ойлободум эле деп. Бул аябай популярный бе? Ай, популярный эле? Жок, ушунчалык популярдуулукту алып келет деп ойлогон эмесмин деди го. Бул Алла Пугачы болуп турган эмне? Мен ошон үчүн мен жана бир бала менен сүйлөшүп жүрөт деп уккам да. Кайсы? Ой, бир бала бар, чыгармачыл. Анын айтпай койбодубу? Жүр анда жактан жүр айтып берейинби? Жүрсөң бассаң. Жана баястан белет, эмне эле?